Жаңырган жылы 1000 орунга ылайыкталган Манас театры ишке кирет. Маданий очок Манас айылы этнографиялык комплексинде жайгашмакчы. Бул туурасында президент Садыр Жапаров манасчы Рыспай Исаков менен жолугушканда айтып, мында бардык манасчылардын башын бириктирип, бул өнөрдү жайылтууга болоорун белгиледи. Ошондой эле тандалып алынган долбоорго ылайык жаз менен Манас айылынын курулушу башталат. Эсиңиздерде болсо шайлоого чейин жолугуп, шайлоонун алдында мен силерге театр түзүп берем деп убада берген, былтыр түзүп бердим. Эми аны азыр башка жака көчүрөбүз деп дагы 1000 немелик орундук Манас театрын салдырып атабыз мына бияк жака жана Манас айылы жака. Кудай буйрса ошол жака көчөсүңөр. Төкмө акындар менен биргеликте бүт баарын кылып бергенмин. Эми ошол жерди баягындай мындай саясатка айлантып ийбей, чыныгы манасчы, чыныгы төкмө акындардын театры кылып ошону иштетип кеткиле дальше. Кудай буйрса эми келаткан жылы кирип каласыңар аяка дагы жаңы театрга. Андан сырткары мына Манас айылын жаңылап атабыз. Жаз келсе, күн жылыса сразу баштайбыз. Долбоору дагы даяр болгон, бир долбоорду тандап алганбыз. Аны дагы ачып беребиз. Курулушун бүтүрүп, аны 4 сезон иштей тургандай, жылы бою иштей тургандай кылып туруп Манас айылы кылабыз. Эми муну менен айтайын дегеним, мен биз өзүбүздүн Манас атанын рухун көтөрүп, элибизге кененирээк таанытып, ошол жерге чогулуп, Манас айтып, театрына чогулуп, берки Манас айылына келип, ушундай бир иш-чараларды өткөрүп, ушундай эл чогулуп тура турган, манасчылардын башы биригип чогулуп тура турган Манас айылы кылып коелу деп атабыз да. Кыргыз элинин материалдык эмес маданий мурасын сактоодо Манас эпосунун орду баа жеткис. Мындан улам жаңылана турган Манас айылы комплекси элдин көп кылымдык тарыхынын, маданиятынын жана каада салтынын, келечек муундарга тарыхты сактоонун символу болуп калат. Өз кезегинде Рыспай Исаков Манас театрынын алдында манасчылар мектебин ачуу пландалып жатканына токтолду. Бул эми Манасты бүгүнкү замандын шарданына жараша ар тараптуу жайылтышыбыз керек. Өзүбүздүн коюнубузда катып алганда дүйнөгө тааныта албайбыз. Ошонун бир жолу болду деп ойлойм. Өзгөчө мына өзүңүз түптө түзүп берген Манас театры түптөлүшү менен улуттук статусту берип, жалпы манасчыларды, акындарды, дастанчыларды ошол жерде башын бириктирип болгон мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп отурат. Ошонун шарданы менен болду деп ойлойм. Бул жеңишибиз дагы Кудай буйрса дүйнөгө таанытуу боюнча мындай алгылыктуу иштерди ар бирибиз жасай беришибиз керек. Дагы башка келечек муунга, кийинки артыңызда өсүп келаткан жаш балдарга үлгү болуп, ошолорго мындай көтөрүп, алардын дагы үйрөтүп, алардын да духун көтөрүп, ушундай кылышыңыз керек да. Кудай буйрса ушул театрдын алкагында ошо Манасчылар мектебин түптөсөк деп атабыз. Өздүк Манасчылар мектебин түптөп, бул Тыныбек Манасчы гана түптөгөн экен учурунда. Ошол мектептен сагынбай өсүп чыккан, ошол мектептен Жусуп Мамай, Ишмат, Жусуп Акын апай деген аркы Кытайдагы манасчылар, биздеги манасчылар Тоголок молдо баш болгон бир топ манасчы өсүп чыккан да. Андан кийин ушундай өз алдынча мектеп түптөлгөн эмес, ар ким өзүнүн далалаты менен өсүп келген. Өлкө башчысы манасчыны Манас эпосун 124 саат бою тынбай айткан үчүн Гиннестин рекорддор китебине кириши менен куттуктап, анын өнөрү кыргыз элинин руханий турмушуна, элдик каада салттарга жана Кыргызстандын жаратман өнүгүшүнө кошкон баа жеткис салым экенин билдирди. Анткени манасчылык өнөр өсүп келе жаткан муун үчүн агартуучулук мааниси эбегейсиз. Көрдүк, карап турдук. Жакшы болду бул. Тарыхта кала турган окуя. Тем более Гиннес китебине киргенден кийин бул түбөлүк сакталып калат. Биздин Манас атабыздын рухун жаңылап, даңкын жаңылап чыгарып, даңктап, ошо мындан ары дагы улап кеткенге чоң салым коштуңуз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун мындан ары. Жолугушуунун соңунда президент манасчы Рыспай Исаковго Манас Семетей Сейте күч томдугун тапшырып, чыгармачылык ийгиликтерди каалады. Бала кезимде Манастын 3 томун энем менен атама окуп берчү элем. Ушу Манас айткандай кылып окуп берчү элем да бала кезде, школда окуп жүргөн кезде. Кечинде үйгө келгенде анан кийин баарыбыз жайланышып, бужун кылып, мал тейлеп келип анан отурганда айланан эски бир Манас китеби бар. Окуп бердигинден деп анан отуруп алып, жан баштап жатып алып, окучу эле да. Кыраатына салып окуп берип жүрчү элем бала кезде. Ошондон эсиме калган да Манас. Анан эми ушул китепти мынакей саган Манас Семетей Сейтек саган тапшырам мынакей. Рахмат. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида. Макул, жакшы, рахмат силерге. Ийгилик болсун дайыма, ушундай чоң-чоң бийиктик жетишкендиктерге жетишип туруңуздар.